Аламедин районундагы Ташмойнок орто мектебинде 29 мугалим эмгектенет. Алардын 7 жогорку билимдүү болсо, 2 атайын орто билимге ээ. Мындагы 7 педагог билим берүүнүн мыктысы деген төш белгилер менен сыйланышкан. Бир сөз менен айтканда, мугалимдер билим берүү вазифасын аткарууда мол тажрыйбалуу десек болот. Ушундай өз кесибин өзгөчө сүйгөн адистерден билим алган окуучулар олимпиадаларда мектептин намысын коргоп, мугалимдеринин сыймыгы. Биздин Ташмойнок орто мектебинде учурда 420 окуучу бар. Аларды өз кесибинде аздектеген педагогдор окутуп тарбия берип, үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Биз балдарга билим берүү менен бирге мектепте иштеп жаткан иримдерди жандандырууну колго алганбыз. Ага айрым коомдук уюмдар көмөк көрсөтүүдө. Этнопедагогиканын негизинде уюштурулган биздеги ар кандай чыгармачылык иримдер келечекте балдарыбыздын кесип тандоолоруна туура багыт берет деген ойдомун. Элдин демилгеси менен мектеп бүгүнкү күндө көп жылдар бою Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри, кийин Бириккен Улуттар уюмунда СССРдин өкүлү болуп эмгектенип 1981 унаа кырсыгынан каза болгон Сакин Бегматованын атын алып жүрөт. 2006 Сакин Бегматованын 85 жылдыгына карата мектептин алдына айкел орнотулуп, өлкө башчысынын жардамы менен анын музейи да ачылган. Бул жакта болсо биз ошо Сакин Бегматова эжебиздин колдонуп жүргөн кийимдерин көрө алабыз. Көптөгөн жерлерге барып жүргөн. Мектепте Кой Таш айылынын чыгаан кызынын ысмын татыктуу алып жүрүү үчүн билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, бул багытта эл аралык уюмдар менен кызматташуу колго алынган. Умайне Кутордо коомдук фондунун негизинде балдарга өсүштүн мектептен кыйнап жаткан ада салттарыбызды балдарга ушулардын баарын үйрөтүп, кетет. Өзүнүн колу менен саймаларды сайышат. Эркек балдар болсо, эркек балдардын дагы түймө түйгөндөрү бар. Түймө түйгөндү жактырган 2 окуучум бар. 2 окуучу түймө түйөт. Түймөнү жерден барып көрөсүздөр. Өз колдору менен курчок менен түймө түйшкөн окуучулар бар. Анан эркек балдар мындай оюнчуктарды жасашат. Илимдин максаты мындан муну өткөн кол өнөрчүлүктү жоготпой, андан ары үйрөтүп, балдарга үйрөтүп калуу. Апабыздар курак жасаганда анын чүпөрөктөрүн бекерли ыргытып салбастан биз булардан мындай кичинекей топчу жасап, аны шуру жасап, буну жиптерге өткөзүп, моюнга орогуч жасайбыз. Биз биринчи жүндү ороп алабыз, андан кийин үстүнө жипти ороп, тыкыз кылыш үчүн. Андан кийин үстүнөн дагы бир жакшыркай жүндү ороп туруп, андан кийин самырсыз. Салтанат Мукамбетова математика сабагынан окутса да, бала кезинде апасынан үйрөнгөн өнөрүн балдар менен улантып, чеберлердин иримине жетекчилик кылат. Көбү кийистен, жүндөн жасалган нерселерден баштайбыз да. Кийиз деген эмне, жүн деген эмне ошол колдор менен кармап, мына өзү расширение кармап, анан ошону үйрөнүшүп, андан ары иштеп кеткендей болушат да. Өзлөрү сайма-саян, өзлөрү оймон оюшат кийизге. İçi açılат, мында ичине аяктарды, аяк-кап деп идиш аяктарды салышты да. Бул бирге аяк-каптар. Анан бул азыркы заманга ылайыкташтырып келген панолор. Буларды баарын окуучулар өзлөрү тигип жасашкан. Бул болсо илгерки шырдак. Биздин апаларыбыз жасап жүргөн кадимки эле шырдак. Бул болсо ошо кийизден жасалган сайма-сайган үйрөнүшөт. Мында кол өнөрчүлүк, комуз үйрөнүү, чечендик, манас айтуу жана башка ийримдер иштейт. Окуучулар өнөр үйрөнүүгө өзгөчө куштар. Кыз эли чукумудай сөз тапкан, караңгыда жол тапкан, уюткулу эле экен. Анда эмесе кезекти макала каптарга берели. Кайсы тарап токтоп калса, ошол тарап жеңилген болот. Акыл жаштан акыл баштан. Ынтымак жерде ырыс бар. Билим бүгө дүйнө жар. Жамтырган балага чаяк берген акыл. Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт. Казына болуп катылып жаткан баалуулуктун баардыгын алып чыгып, кружок ийрим формасында, адегенде уздук өнөрдү үйрөтүп, келечекте бул биздин билим берүү системасында кесиптик деңгээлде өтүп балдар кыздарыбыз бир ошол алган өнөрүнүн
адистикке ээ болуп чыгуу маселесин көтөрүп атабыз. Максатыбыз келечекте ошого жетүү. Мектепке өз көмөгүн көрсөтүп келе жаткан Умайыне Куторду коомдук фондунун эне бала жана беши кыры долбоорунун негизинде балдарга тарбия берүүдө этно-педагогикалык ыкма кеңири колдонулууда. Мектеп дегеле андан тышкары бүтүндөй садиктерге кыргыздын этно-педагогикасы негизинде балдарды музыка менен тарбиялап, музыканы уктуруп, көркөм окутуп, манас айттырып, кыргыз дүйнөсүндөгү баалуулуктун баардыгын балдар бакчасынан баштайт деген максат мектептин комплексини бүгүн ошондой семинар болуп жатат. Мектеп балдар бакчасы жогорку окуу жай менен бирдикте иштешибиз керек деген максатта азыр мектептен тышкары жогорку окуу жайынын студенттери менен кошо иштеп, аларды да кошо бүгүн чакырып келип көрсөтүп, өзүбүздүн үлгүбүздү аларга азырдан баштап мыкты педагог болгонго ошого тарбиялап атабыз. Мен Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинен келдим, атым Рыскулов Зайсе. Негизи айтылат эмеспи, кыргыздачы жакшылык жасап алсам дагы жакшылыкка болгон аракетиңдин өзү жеңиш дегендей. Бул мектептин окуучуларынын ушундай алдыга талпыгандыгы жана билимге умтулуусу, ушундай бир керемет нерселер жасоосунун өзү бул кандайдыр бир деңгээлде жеңиш деп ойлойм. Анан албетте бизге аябай жакшы таасирлерди калтырып атат. Жогоруда эле дебаттарды көрүп өттүк, ар кандай концерттик программаларын көрүп өттүк. Демек, бул мектептин келечеги алдыда деп ойлойм. Анан биздин бул мектепке келгенибиздин негизги себеби окуучулардын билим деңгээлин, жашоого болгон, билимге болгон көз карашын өстүрүү. Жакында аталган мектепте облустук деңгээлде этно-педагогикалык маданият, адеп, ыйманга тарбиялайт жана билим сапатын жогорулатат деген аталышта семинар болду. Анда мектепте уюштурулган бир катар иш-чаралардын жана ийримдердин иштери менен семинардын катышуучулары кеңири тааныштырылды. Адеп, ыйман, байрам бүгүн сүйүнчү, жашообузда ындымакты бекемдеп, ширмелешип достук кийимин кийинчү. Kuş geliniz Umayıne Kutordum, aruu dilek dilep geldin büt oydon. Jürgön jerin jarık nurga bölünüp, Kırgız jerin aralay ber kut kongon. Azır uçurda körküm oku jana ошондой эле Umayye'den kalo tilek. Бүгүн жарык нурга толду айланам. Анткени бул жакшы жылдар өзгөчө адеп, ыйман, тарых жылы аталган. Кутордобуз Умайыне баш болуп, улуу көчүп, улана бер кайрадан. Өткөн тарых сабактардан куралат, ыйманы бар, өз напсысын тыялат, азгырыкка, ачкөздүккө алдырбай, куралычы, жамандыкты кубалап. Аңкоолукка алдырбастан өзүңдү, адал жашап чоң ачкынын көзүңдү, эмгектенип аракеттен изденгин, тек өткөрбөй күч кубаттуу кезиңди. Улууларга салам айтсаң озунуп, умтуласың жакшылыкка кошулуп, ийгиликтер коштоп жүрөт дайыма, учугунан уланышы созулуп. Жакшы окуп, жакшы иштеп эл журт үчүн, жамандыктан алыстап кетеличи. Туткун болбой, күнөөлөр күн капканына, бакубат жашоого биз өтөлүчү. Ыйман билим келечектин үмүтү, адилеттик ар адамдын үлүшү, бакта алайы толук болсун ардайым, жаркын турсун наристенин күлүшү. Ошондуктан улуулардан үйрөнгүн, адеп, ыйман, тынчтык кандай болоорун, акыл, билим, айкөлдүккө умтулсан, мына ошондо бакта алайдын коноорун. Ала тоону азалап келебиз, элдеп жердеп агып маңдай тербиз. Оомал төкмөл тар тайга кечүүдө, жеңиш тосун желбирете беребиз. Атасы Сакинеженин апасы. Ушуну жазып туруп азыр буга дагы мен 1 мүнөт берем, макулбу? Көкөнөн ким төрөлөткөн? Сакин Бегматова. Эми мен силерге таратып эле балалык чагын, эмгек жолун жазып. Убакыт бүттү балдар. Түшүндүңөрбү? Анда эмесе мени карагыла, азыр мен силерге мындай дарактын жалбырагын таратам.
Ошентип бир класста мектепке аты берилген Сакин Бегматованын өмүр жолун балдарга үлгү катары адам канчалык билимдүү болсо, өлкөсүнө ошончолук пайдалуу деген темада кошумча сабак жүрүп жатса, экинчи класста жаш улан кыздардын хиджаб кийишине тыюу салыш керек деген темада окуучулар арасында талкуу жүрүп жатты. Климаты биздикинде эмес да, шарттары ошо хиджаб кийгенге оронууга туура келет. Хиджаб ошо араб тилинен алынган сөз экен. Парда, бөлүү же калкалоо дегенди билдирет. Тыюу салыш керек, токтотуу керек. Бул ачкыч сөздөрдүн булагы кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. Жабал жүрүшөбү? Рахмат. Азыркы учурда мен айтып кеткен статистика боюнча 100%, 80% урматтуу сот. Ошентип паранжа жабылып жүрүшөт урматтуу сот. Хиджаб дегенде биз мына мондай элестетебиз. Кадимкидей эле кийим, тизеден ылдый юбка. Комуз үйрөнгөн, комуз силердин өмүрү бою кошо жүрөт. Чоң окуу жайларга барсаңар дагы силерди коштоп жүрөт. Курстарга катышасыңар. Бир эле учурда бир нече иш-чаралар параллель жүрүп, мектептеги балдар үчүн жасалган мындай жөрөлгөлөр биринен өтүп, бири мугалимдердин да, ата-энелердин да копулуна толду. Музыка сабагынын ынтызарлары катышкан Комуз үйрүмү уюштурган чакан концерт да четте калган жок. Балдардын ичинен мындай өздөрү таланттуу, анан жөндөмдүү балдардан башка дагы комуз черткиси келген. Уялчак балдар да бар, бирок комуз черткиси келет да, бирден үйрөнгүсү келет. Ошол балдардын баардыгын тандабай ошолорго үйрөткүм келет. Анан бирок ар бир окуучу таланттуу да, ар бир окуучу үйрөнө алат. Ошого аракет кылса окуучулар менен балдарыбыз эң биринчи эле алифбеде А дегенде кербезимден баштайт да, токтогул сатылган кербезим, анан Атай Огонбаев жаштар маршы, анан жекече пахта, ушундай сулуу кыз деген, ойгомузчу, бешыргай деген майда күйлөр, оондор бар, ошолор чертишет. Анан бирок азыр старший класстар Машботойду чертип башта, Атай Огонбаев чайкаманы чертишет, көйрөгүнү чертишет. Мугалим өмөлүү дарак. Бул чынында эле калетсиз сөз экенине бир күндүк мектептин турмушу менен таанышуу аркылуу күбө болдук. Бар болуңуздар, болочок буундарыбыздын багбаны аталып, ары түйшүктүү, ары кызыктуу жана жооптуу кесиптер калаган ардактуу педагогдор.